жаштарды. Жеке, алар сіздердің звонить еткеніңіздің керегі жоқ. Қойғыла нормальный аппаратты. Біз келелік, қолыңызды көрсетелік, добушты берелік де кетелік. Біздің құқық болған ушул, туурабы? Туура. Ана эмне болуп атасыңар бул жерде? Мына караңыз, канча минут турат бул жерде? Мына жарым саат болду мынакей турабыз. Эмне деген? Келип добуш берип коюп туруп өз ишибизди жасашыбыз керек да биз. Шашып атабыз чындыгында. Туура, мына азыр Мына туура эмес болуп атат. азыр болот. Жок, эжеке, мен түшүнбөй атам. Мына орекиндей татынакай 12 өлкөдө жашаганга мен өтө сыймыктанам. Анан эмне ушул барып атабыз биз? Жок, азыр болот мына. Эмне деген акча салып атасыңар? Жок, азыр болот. Жок, болбосо баягы эски методго өтүш керек. Болду. Эски методго өтүш керек. Ошол эле туура. Паспортум барбы? Болуп турду. Дагы эмне керек, Кудай ырбабы? Паспорт турат, келип туруп, тамганын тушуна келип туруп, ал дагы добушуңду бер кете бер ошондой. Ошол эле туура болчу. Түшүнбөй атам. Эмне деген бул? Ошо иштебей атат, ошон үчүн өтүш керек. Муңку эле. Даяр болуш керек болчу. Аппарат бирөө эмес, жок дегенде экөө болуш керек эле. Bir kişi o yarım saatten duruyor da. Мына эмне деген мынакей. Ошону айтам да, ошо мына биз А мына өрөк шүкеш келди. Саламатсыз, келиңиз. Майрамыңыз менен. Bu yakta причем bu yakta? Салам алейкум. Элдер очеп туруп жакта иштебей, жаңыдан иштетип мынакей. Бир эле аппарат экен мына. Добуш бере Эки аппарат. Бирөөсү иштебей, жаңы иштеди. Ну, эртең менен Эже эртең менен сопсон эле иштеп аткан, мына азыр иштебей калды. Жарым сааттан бери турат? Жарым саат болду ошо иштебей калганына. Бир жерде деген булардын күнөөсү эмес, ГРСтин винасы көбүрөөк болуп атпайбы? Бирөө эле иштеп атат, бирөө азыр иштеди. Кайра звонить этип азыр эле келип оңдоп кетишкен, мына кайра бусуп калды. Когда меня впускали.